Урматтуу биринчи радионун угармандары жана Facebook көрөрмандар, алдыдагы мүнөттөрдө спорт жаатындагы жаңылыктар менен таанышасыздар. Мен Мелис Рысбеков, саламатсыздарбы? Алгач балбан кыздарыбыздын бири Айсулуу Тыныбекова финалдык беттеште Япониялык атаандашы менен кармашып, 4-3 эсебинде жеңишти алдырып, күмүш байгенин ээс аталды. Финалдык беттеште ал 1 упай айырмасында япониялык Юкака Кавайге жеңилип калды. Эсеп япониялык кыздын пайдасына чечилип, беттеш 4-3 менен аяктады. Чындыгында 6 мүнөт килем үстүндө кармашкан мекендешибиз Тыныбековага беттештин башында абдан оор жагдайлар байма-бай жаралып турду. Дээрлик акыркы мүнөттөрдө гана мекендешибиз үчүн мүмкүнчүлүк түзүлүп, адегенде 1 андан соң 2 упайлык ыкма жасоого шарт түзүлдү. Бирок балбан кызыбыз үчүн убакыт аягына келип, 4-3 эсебинде жеңилүүгө аргасыз кылды. Буга чейин дагы бир балбан жигитибиз Акжол Махмудов финалга чыгып 77 кг салмак боюнча күрөшүп, күмүш байгенин ээси болду. Ал финалда Лондон Олимпиадасында күмүш байге уткан 2019 жылдагы дүйнө чемпиону, Европанын 4 жолку чемпиону 34 жаштагы венгриялык Тамаш Лернс менен күрөшүп, 1 упайын айырмасында тактап айтсак 2-1 эсебинде жеңилип калды. Ал эми 22 жаштагы спортчу кызыбыз Мээрим Жуманазарова коло үчүн болгон байгеде монголиялык спортчу Саранзаболдун Батсацек менен кармашып, коло байгени ишенимдүү түрдө утуп алды. Мээрим адегенде 6-1 эсебинде алдыга чыккан, ага карабастан чабуулун улантып, атаандашынын далысын жерге тийгизип, таза жеңишти камсыздады. Мээрим Жуманазарова кыргызстандык спортчу кыздардын биринчи болуп Олимпиадада медаль утту. Жуманазарованын бул олжоосу Кыргызстандын эгемен тарыхындагы олимпиадалык 3-чү коло байге болду. Буга чейин грек-рим күрөшүнүн балбаны Руслан Түмөнбаев, эркин күрөшчү Базар Базаргуруев 2008 жылы Пекин Олимпиадасынан коло медаль тагынышкан. Футбол жаатындагы жаңылыктар. Каталониялык Барселона Лионель Месси менен келишим түзө албай коштошууга аргасыз болушту. Клубтун сайтында тараптар келишимди узартууга даяр болгондугун, бирок анын экономикалык жана Ла Лигадагы структуралык эрежелери менен макулдаша албай калышканын билдирген. Түзүлгөн кырдаалдан улам Месси Барселонада калбай турган болду. Кесиптик жана жеке жашоосунда ийгиликтерди каалайт деп жазылган Барселонанын маалымат каражатында. Аргентиналык 34 жаштагы футболчунун клуб менен келишими 30-июнда бүткөн. Лионель Месси Барселонага 2004 жылы келген. Клубтун курамында ал 10 жолу Испаниянын, ошондой эле 7 жолу Испаниянын супер кубогун утуп алган. Жалпы УЕФА Чемпиондор лигасында 4 жолу чемпиондукту камсыз кылган. Спорт жаатындагы жаңылыктарды мен Мелис Рысбеков тааныштырдым. Кайрадан амандашканга чейин сак саламатта калыңыздар.